Саламатсыздарбы, урматтуу айыл тургундары, сиздерге биз видео аркылуу кайрылып коюуну чечтик. Себеп дегенде, бүгүнкү күндө акыркы 2 ай аралыгында мал жоготуу, мал урдоо фактылары өтө көп катталууда. Ошол себептен Москва райондук ички иштер бөлүмү жана Ак Суу айыл өкмөтү менен биргеликте жыйын болуп өттү. Ошол жыйындын негизинде ушул элдик кошун түзүлдү айылдарда. Ошондой эле ички иштер бөлүмү тарабынан дагы түнкү рейдтер уюштурулуп атат. Анан урматтуу тургундар, сиздерге дагы кайрылып кетүү. Бул ушул жылы тоют маселеси аябай көйгөй жаратып, көпчүлүк малдар талаада калып атат. Ошол себептен малдарга да сак болуңуздар. Ушул уурулукту алдын алуу максатында иш-чаралар башталды. Кудай буйруса, эми түнкү рейдтер болуп турат. Малыңыздарга да бир сак болуңуздар. Анакей бүгүн Москва районунун ровдунун начальниги келип бүгүн собрание өткөрдү. Элдерге кайрылуу жасады. Мына бүгүн кечинде биз элдик кошуун уюштуруп, кечинде кечки рейдтерди баштайбыз. Элдер азыр тоют маселесине байланыштуу малдардын баарын тең талааларга кое берип, кечкисин үйлөрүнө алып келбейт. Кээ бирөө